Кыргызстанда 2021 жылга салыштырмалуу чет элдик инвестициялардын өнүгүшү 2 эсеге өстү. Бул тууралуу Улуттук инвестициялык агенттиктин директору Умбириел Темиралиев Бишкекте өткөн Кыргыз-Индия бизнес форумунда билдирди. Иш-чарага билим берүү, логистика, саламаттыкты сактоо, туризм, курулуш жана башка тармактарда иш жүргүзгөн 220 кыргызстандык жана 15 индиялык ири компаниялар катышты. Форумда Индиянын Кыргызстандагы элчилиги, Кыргызстандын президентине караштуу инвестиция боюнча улуттук агенттиги, Соода өнөр-жай палатасынын жана Кыргызстандын Индиядагы элчилигинин колдоосу менен уюштурулду. Индиянын Кыргызстандагы элчиси Арун Кумар Чаттерджи Кыргызстан абдан ачык мамлекет экенин белгилеп, жакында Индия соода жана социалдык тармагын өнүктүрүү үчүн Кыргызстанга грант берүү пландалып жатканын билдирди. Эки өлкөнүн ортосунда ар кайсы тармакта бизнести өнүктүрүүдө иш алып барылууда. 2019 жылы соода тармагын өнүктүрүү багытында жол түзүлгөн. Бүгүн биз эки тараптын ишкерлерин жакындатуу үчүн дагы бир кадам жасадык. Форумдан кийин жаңы бекем байланыш түзүлөрүнө ишенем. Индия тарап Кыргызстанга социалдык тармакты да өнүктүрүүгө жардам бере турганын айта кетейин. Мындан сырткары насыя берүү да пландалып жатат. Мындан сырткары бул форумдан кийин өлкөдө бизнес ачууда кандайдыр бир маселе жаралса, аталган агенттик ар дайым көмөк көрсөтүүгө даяр экенин кошумчалады. B2B форматындагы жолугушууларда чет элдик кесиптештери менен тажрыйба алмашкан кыргызстандык ишкерлердин арасында туризмди өнүктүрүү фонду да бар. Аталган фонд өткөн жылы Индия өлкөсүнө барып, туризм жаатында бир катар долбоорлорду сунуштап келишкен. Туристтердин саны көбөйүп атат, бир гана Индиядан гана эмес. Окууга келгендерде туристтер болуп саналат. Өзүңүздөр билесиз, 20-га тете миңге тете индиялык туристтер бар. Эми сапатына карашыбыз керек да. Биз кандай сапат бере алабыз? Сапатыбызды көтөрүшүбүз керек. Ошо билим берүү сапаты болобу, туристтик кызматтарды тейлөө сапаты болобу, сапатын карап койсок, жогору ошондо дагы сапаттуу туристтер келет деп ишендирет элем. Анткени дегенде биздин көздүн карегинде болгон кичинекей алакандай болгон жерибиз бар, ысык көлүбүз бар. Эки өлкөнүн ортосундагы бизнес тармагындагы жыйындын алкагында өлкөнүн бизнесмендери үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачылат. Индия маданиятын өлкөгө таанытууда алгачкылардан болуп иш алып барганын айткан Кыргызстан аялдар конгресси учурда аталган өлкөнүн соода өнөр-жай палатасы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Казыр мына элчи менен сүйлөштүк, дагы бир жолу эртең ошол Индиядан келген 3 айым менен казыр жолугуш өткөргөн тагы эртең. Бул туризм сферасы, билим берүү сферасы, анан текстильный жагыда. Эмне дегенде Кыргызстан аялдар конгресси көп жылдардан бери сиздер билесиздер, биз ушу тигүүнү үйрөтүп атабыз да. Ошондуктан бул сфера бизге аябай кызыктарбыз. Анан жыл сайын Серечкунт Мела деген Индияда Нью-Делинин жанында атайын чоң ярмарка өтөт да. Иш-чара Кыргызстан менен Индиянын экономикалык кызматташуусун активдештирүү, инфратүзүмдүк жана энергетикалык долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу жана алдыңкы индиялык компанияларды кызматташууга тартуу максатында өтүүдө. Азыркы тапта өлкөдө бизнес үчүн ыңгайлуу салык режими иштеп жатат. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV.